Салам Икрам. Салам. Эң алгач мага Инстаграмдан келген суроону сурай кетейин. Мен Инстаграм баракчамда ушул IT жөнүндө сурооңор болсо сурагыла деген сунуш киргиздим эле. Ошол жактан келген суроо бул. Азыр IT курстар көп, аларды бүтүргөндөр да көп. Андан сырткары иш издегендер да көп дегендей. Адистердин көбөйүшү, тагыраак айтканда, талаптын көптүгү айлыктарды да түшүрөбү? Жакшы суроо. Бул суроого бир так түшүрөт же түшүрбөйт деп жооп бериш кыйын. Анткени бул айлыктар, иш орундары өлкөдөн өлкөгө, шаардан шаарга, компаниядан компанияга карап өзгөргөн нерсе. Бирок так айта кетчү нерсе, сиз эгер өз ишиңизди мыкты аткарсаңыз, сиз үчүн ар дайым иш бар жана жакшы айлык аласыз IT'де. Азыр курстардын көп болушу, курска барып окуп бүтүрүп аткандардын санынын көп болушу бул айтишник болуп кетти деген маанини түшүндүрбөйт. Бул бир көрсөткүч эмес, бирок ошо көрсөткүч деп айта турган болсок дагы, берки жакта мисалы азыр технология өнүгүп бараткан мезгилде жашап жатабыз. Күнүнө канчалаган жаңы компаниялар, жаңы технологиялар чыгып атат. Ошон үчүн иш ар бирине иш орундары да көбөйүп атат деген мааниге келет. Ошондуктан сиз өзүңүзгө, билимиңизге ишенсеңиз, анда сиз иш дагы таба аласыз, ошого татыктуу айлык да аласыз. Эми айлыктарга келсек, айтишниктер чын эле көп акча алышабы? Айтишниктер башка сфераларга караганда көп айлык алышат. Бул чындык. Андан кийин мисалы бир таанышым жуниор программисттер аз алат экен. Мен мисалы таксист болуп иштейм, андан көп табам деп айтып калды да. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, мисалы ооба туура сиз жаңы иштеп баштаганда азыраак айлык менен баштайсыз, бирок бул жерде перспектива бар. Мисалы сиз жуниор болуп иштеп баштадыңыз, андан кийин мисалы 1 жыл, 1,5 жыл убакыттын ичинде middle болуп көтөрүлүшүңүз мүмкүн. Ошол учурда сиз мисалы жок дегенде бир 30 же 50% айлыгыңыз да көтөрүлөт кошо. Андан кийин сиз middle болдуңуз, андан кийин 2-3 жыл иштедиңиз, жакшы проекттерди иштедиңиз, senior позициясына көтөрүлдүңүз. Ал учурда айлыгыңыз 50-100% да көтөрүлүшү мүмкүн. Баары аракетиңизге көз каранды. Ал эми таксист канчалык аракет кылбасын, 5 жылдан кийин дагы ошол айлыкты алышы мүмкүн. Кыскача айтканда, IT сферасынан тышкары мынчалык бат көтөрүлө турган башка сфера жок менимче. Ошондо ITде, бул сферада кылган эмгегиңдин өзүрүн көрөсүң деп айтсак болобу ошондо? Ооба, ушул нерсени баса белгилегим келет. IT менин оюмча эң адилеттүү сфера. Бул сферада мисалы ишке алып жатканда болсун, иштеп жатканда болсун, кылган эмгегиңдин акысын аласың да. Андан кийин тайкеси министр экен же атасы прокурор экен деп дагы эч ким ишке албайт дагы, иштеп атканда көтөрбөйт дагы. Айлык темасында да ошондой. Эми сен айтып кеткендей, айлыктар өлкөдөн өлкөгө, шаардан шаарга жараша өзгөрөт демекчи. Ар жактын айлыгы ар кандай. Бирок жалпы түшүнүк берүү үчүн айта кетсең, мисалы мен жакында жуниор тестировщик болуп ишке кирдим. Эми айлыгым качан көтөрүлөт? Жакшы, мисалы сенден мисал берип айта турган болсок, мисалы сен менеджер менен сүйлөшүп план койдуңар. 2024 жылдын жайына чейин middle даражасына көтөрүлүү боюнча. Туурабы? Мисалы ошол түшүнүксүз болгондорго биринчи айта кетейин, бул junior деген жаңы баштагандар, middle деген орто даражада тажрыйбасы болгондор, seniorлор болсо ал өтө жылдар, мисалы 5-6 даража эң аз тажрыйбасы болгондорго башкы даража десек болот. Эми темага келсек, сен мисалы даражаң middleга көтөрүлгөндө айлыгыңды менеджериң менен кайрадан бир сүйлөшүп көтөрсөң болот. Көтөрсөң болот дебейин, көтөрүлөт деп айтсам дагы болот. Андан сырткары ар бир жылдын аягында инфляцияга жараша айлык акынын көтөрүлүшүн сурана аласың. Сенин айтканыңан түшүнгөнүм, бул даража көтөрүлгөн сайын айлык акың да көтөрүлүп отурат экен. Мисалы мен 3 жылдан кийин senior тестировщик болдум дейли буюрса.
Андан кийин даража жок да, мен билгенден сеньор акыркысы болуш керек. Сеньор болгондон кийин айлыгым көтөрүлбөй калабы? Эми бул жерде сеньорлордун да өздөрүнүн даражалары болот. Мисалы 3 жылдык тажрыйбасы болгон сеньор менен 10 жылдык тажрыйбасы болгон сеньордун даражасы башка. Ошон үчүн сен ошо өзүңдүн даражаңа, тажрыйбаңа карап айлыгың көтөрүлө берет сеньор болгондон кийин дагы. Мисалы сеньор тестировщик болгуң келбей калды дейли, анда сен ошол тестировщиктердин командасын башкарган тим лид болуп иштешиң мүмкүн. Же болбосо өзүңдү менеджмент жагында текшерип көрөйүн десең, мисалы менеджерлик үчүн айлыктар башка болот. Түшүнүктүү. Сен айткандай тажрыйба аракет менен кошо айлык да өсүп отурат экен. Айлыктар компанияга жараша да өзгөрөбү? Албетте, бул жерде мисалы Эстонияны ала турган болсок, А компаниясы мисалы junior тестировщикке 2000 евро айлык берсе, Б компаниясы 2500 бериши мүмкүн. Ошон үчүн бул компаниядан компанияга да аябай өзгөргөн тема. Андан кийин жогоруда сен суроого да жооп бере турган болсок, мисалы азыркы иштеп аткан компанияңды 3 жылдан кийин сеньор позициясына келгениңде сага жетишинче айлык бербесе, сен каалагандай айлык ала албасаң, мисалы башка компанияга өтүп айлыгыңды көтөрүп алсаң да болот. Демек айлыктын көлөмү компаниянын көлөмүнө да байланыштуубу? Туура байкадың. Мисалы жаңы ачылган стартап менен ондогон жылдардан бери болгон чоң компаниянын айлыктары көзгө көрүнөрлүк даражада экөөсүнүн айырмасы болот. Эми бул жерде бир эле айлык эмес, мисалы чоң компаниялардын башка артыкчылыктары да болот. Жылдык бонус бериши мүмкүн, же болбосо акция бериши мүмкүн, андан кийин спорт компенсациясы бериши мүмкүн. Ушул сыяктуу көптөгөн артыкчылыктар да болот. Эми видеонун акырында көптөрдү кызыктырган цифраларга токтоло кетели. Мисалы Эстонияда IT адистери орточо кандай айлыктарды алышат? Эми бул суроого Эстониянын айлыктары боюнча статистика чыгарган организациясынын маалыматына таянып жооп берейин. Статистика боюнча мисалы бэкенд жана фронтенд программист 1500 евродон баштап 3500-4000 еврого чейин алат экен. Ал эми DevOps инженерлер 1900-4000 арасы, бизнес аналитиктер 1200дөн баштап даражасына жараша 3500 еврого чейин алышы мүмкүн экен. Веб дизайнерлер 1200дөн 2800гө чейин, ал эми тестировщиктер 1300дөн 3500 еврого чейин деп жазып турат. Булар албетте толук список эмес, жана орточо эсептен чыккан маалымат. Ал эми жеке кишиге карап да өзгөрөт. Дагы мен өзүм бир кошумчалап кетким келип атат бул жерде. Мисалы программист үчүн, бэкенд же full stack программист үчүн даражасына жараша дагы айтып кетейин айлыктарды. Эстония үчүн. Эстонияда junior программист 2000 евродон 2500-3000ге чейин алышы мүмкүн айлык. Middle даражасындагы программист 2500дөн 3500гө чейин алышы мүмкүн. Андан кийин senior даражасындагы программисттер 3500дөн башталат. Анын үстү жок деп айтсам да болот, 6000-7000 да алышы мүмкүн. Айлыктар кулакка аябай сонун угулуп атат. Эми барып эмгектенип айлыктарды көбөйтөлү. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.